Бүгүнкү биринчиден жолугушууну даярдаган адамдар сиздерге уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Адахан Мадумаров менен жолугушууну негизи жаштар аябай көп убакыттан бери күттүк да. Бул жөнүндө жаздык жана ушундай уюштуруучулардын жардамы менен болуп аткан жолугушуулар көп убакытта жана келечекте көбүрөөк боло турган болсо, келе турган адамдар көп болот. Бүгүнкү жолугушууда Адахан мырза ар дайымкыдай эле ыйманды биринчи орунга койгон. Жаштардын билим деңгээлин жогорулатуу үчүн чет мамлекетке кеткенин ордуна Кыргызстанда ала турган билимгер жетиштүү деди да. Ошол нерсе бизге аябай мындай жакшы таасир берди. Себеби азыркы жаштардын көпчүлүгү, анын ичинде мен дагы бармын, чет мамлекетке аракет кылып жүрөбүз, бирок агайдын айткан сөзү аябай жакты. Кыргызстандагы академик профессорлордун билиминен силердин билимиңер ашып ташып атса, билим ала турган, бере турган адам таппай калсаңар, баргыла деди да. Мындай деңгээл эч качан болбойт. Ошон үчүн Адахан мырзанын акылына, анын берген кеңештерине аябай ыраазычылык. Ушундай убактысын бөлүп келген үчүн. Андан кийин мигранттар боюнча дагы аябай жакшы сөз сүйлөдү. Көпчүлүк азыр шылтоо деп айтса бул туура болот. Чет мамлекетте келбей жүргөндөрдүн себеби жумуш жок барсак дейт. Жумуш бул Кыргызстанда жумуш ордун кура турган адам бизбиз да. Биз кетсек алар ал жакта туруп алып, жумуш орду жок десе ким курат ал жумуш ордун? Ал биздин милдет, мамлекетти өнүктүрүү, аны артка тартуу дагы бул бардыгы өзүбүздөн көз каранды. Ошон үчүн мен Адахан мырзанын айтканын дагы бир аз кошумчалаганча эле элдин баарын айткым келет. Чет мамлекетке кетип, ал жердин баягындай айткандай, ал жердин мырзасы, ал жердин күчтүү кызматында иштегенден көрө өз мамлекетиңде кичинекей бир жумуш болсо дагы аны аткарып, ошол менен мамлекетиңе өсүшүнө салым кошсоң, бул сен үчүн эң мыкты бир мамлекеттин жана элдин берген сыйлыгы болот деп айтам. Рахмат, менде дагы бир кыскача суроо. Сиз үчүн Адахан Кимсанбаевич ким? Мен үчүн Адахан Кимсанбаевич бул менин устатым. Ал менен жолугуу бул аябай менин арманым болчу. Бүгүн биринчи жолу жолугушууга келдим, аябай сүйүнүп турам. Анын жазган, айткан ар бир ою, аны көргөндө ал сага устат сыяктуу болот да. Мен айтам, ал мага жеке келип бизге сабак бербесе дагы, анын ошо видеолорун көрүп, ал жөнүндө жазган китептерди окуу менен, анын бизге берген кеңешин окуп, китептери көп берет, могуларды окугула депчи. Ошолорду окуу менен биз өзүбүздү дагы ошол Адахан Кимсанбаевичтин шакирттерибиз деп айтканга аябай сыймыктанам. Ошентип айткым да келет. Келечекте ушул Адахан Кимсанбаевичтей улуу инсандардан болууга биз аракет кылабыз. Рахмат.